Токтогул районунун Сарыкамыш айылында кар көчкү түшүп, көчкү үйлөрдүн ичине чейин кирди. Жергиликтүү тургундар карды күрөп тазалоо аракетинде. Тогуз-Туроо районунда 45 жаштагы кишини кар көчкү басып каза болду. Ал Атай айылында жылкыларын кароо үчүн тоого чыккан. Жанында 2 шериги да болгон. Аларды жергиликтүү тургундар аман алып чыгышты. Жеринде 11 куткаруучу, 1 жүктөгүч жана жергиликтүү тургундардан 17 жаран иш алып барышкан. Аталган райондо мындан сырткары 3 чуңкур участкасындагы калың кар бир сарайды да басып калган. Натыйжада 80 баш кой өлүп, 20 баш кой ар кандай жаракат алган. Тогуз-Туроо районунда болсо 17 февраль күнү бизде калың кардын жаагандан улам бир жарандын койлорун навес басып калган, бастырма карды көтөрө албай. Анын негизинде 80 кой өлгөн, 20сы жаракат алып, 400ү жабыркаган эмес. Азыркы учурда бүт каза болгон өлгөн койлорду ветериналдык службага тапшырмалар коюлуп, аларды залалсыздандыруу көмүү милдеттендирилген. Мындан тышкары 19 февраль күнү ошол эле Тогуз-Туроо районунда жылкылардын кабар алганы кеткен 3 жарандын кар көчкүсү басып калып, анын бирөө каза болгон. Биздин куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар тарабынан ошо көчкү басып калган жаран чыгарылып алган. Бирөөсү каза болду, экөөсүчү? Экөөсү каза жабыркаган эмес. Ал эми Чаткал району учурда өзгөчө кырдаал режиминде. Аймакта кар тынымсыз жаагандыктан Алабука, Канышкыя, Кировка жана Красная Горка Акташ унаа жолдоруна кар көчкү түшүп, жол жабылган. Калың карды айрым үйлөрдүн чатырлары да көтөрө албай калууда. Быйыл Чаткалда аябай акыбал оор, 2 метрге жакын кар жаап атат. Биз мындай болорун билген эмеспиз. Кече бардык жактын карын ачып, мал салга чөп салып келип, анан бүгүн аз эле кар, эртең менен күрөйбүз десек, ушинтип кырышабыз. Оор кардан кулап калды. Быйыл Чаткалда аябай акыбал оор, кар көп. Мындан тышкары Токтогул районунда стратегиялык Ош-Бишкек жолунда 3 жерден кар көчкү түшкөн. Анын ичинен 231 километриндеги Сары Боор тилкесиндеги түшкөн кар көчкүнүн көлөмү жалпы 180 000 куб болсо, анын ичинен жолго түшкөнү, трассага түшкөнү 14 400 куб болуп, жол 1,5 суткага жабылып калган. Аталган жолду ачуу максатында жол тазалоо мекемелери ошон тартылып, күч каражаттары жол азыркы күндө ачылып, жол каттамы берилген. Мындан тышкары ошол эле Токтогул районунун Ничке Сай, ошондой эле Толук айылдарында дагы жол каттамдары жабылып калып, азыркы учурда жол тейлөө мекемелери ошондой эле биздин министрлик тарабынан Толук Торкент жолун ачууга да бир булдозер бөлүнгөн. Азыркы учурда жолдор ачылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрадан ыкчам эскертүү жасады. Анда 22 февралга чейин өлкөнүн тоолуу райондорунда, Бишкек-Ош автоунаа жолунда, Красная Горка Акташ автоунаа жолунда, Мырзаке-Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунда жана башка бир катар ашууларда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Адистер унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын белгилешет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.